Биринчи радио түз эфирдеги уктурууларын улантат. Актуалдуу маектен баштайбыз. Студияда Таалайгүл Сыдыкбекова. Саламатсыздарбы? Урматтуу радио угуучулар, Бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму коронавирус пандемиясы көнүмүш болгон өзгөчө абалдан да ашып чектен чыгып кеткенин билдирүүдө. 2021-жылдын жазында бул илдет балким басаңдашы мүмкүн экендигин, ал убакта балким вакцинада чыгып калышы ыктымал деген өздөрүнүн үмүтүн артып турганын дагы кошумчалайт. Эсиңиздерге сала кетсек, айрым өлкөлөр коронавируска байланыштуу жаңы чараларды киргизип жатат. Бул чектөөлөргө байланыштуу мисалы Москвада 13 ноябрдан 15 январга чейин маданий иш-чараларды токтотуу, аралыктан иштетүү сыяктуу жаңы чаралар киргизилди. Оюн зоокторго тыюу салынды. Ресторан, бар жана түнкү клубдар кечки 23, түнкү 23:00дөн эртеменки 6-га чейин жабык болот. Европа өлкөлөрү дагы жаңы чектөөлөрдү киргизип жатат. Мисалы Венгрияда карантин кирди. Францияда ооруканалары толуп калганына байланыштуу ооруларды Германияга ташууга дагы аргасыз болуп жатканы жазылып атат. Андыктан эпидемиологиялык абалдын курчуп кетишине жол бербөө деген аракет бар. Бул мындай жагдайга ар бир жаран дагы өзүнүн жеке салымын кошуу керектигин айрым адистер кайра белгилеп жатышат. Биз бүгүн актуалдуу маекте мына ушул багытта сөз кылалы. Дүйнөнү дүрбөлөңгө салган COVID-19 пандемиясы, өлкөдөгү азыркы кырдаал, калктын, ошол эле дарыгерлердин мындай кырдаалдагы аракети, алдын алуу чаралары туурасында сөз кылабыз. Биздин суроолорубузга жооп берүү үчүн студиябызга Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министри Бишеналиев Алымкадыр Сабирдинович келген. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Кош келипсиз. Урматтуу радио каармандар, биз түз эфирдебиз. Эгерде министрге сурооңуздар бар болсо 39 21 90, 39 19 33 телефондоруна чыксаңыздар болот. Ошондой эле бизди биринчи радионун Facebook'тагы баракчасынан дагы түз көрүүгө угуп атабыз. Андыктан сурооңуздарды бул жака дагы жазсаңыздар болот. Алымкадыр Сабирдинович, мына коомчулук ушул эпидемиологиялык абалга абдан тышсызданып карап отурушат. Анткени өзүңүз билесиз, мына суук түшкөндө коронавирус кандай болот, кышында эмне болобуз, туруштук бере алабызбы деген суроо бар да. Кырдаалды кандай болуп атканын мына бул күнүгө берилип аткан статистикага карап баамдасак болобу? Мисалы үчүн акыркы учурларда 500дөн ашык жаңы учурлар катталып атат, күнүгө өлүмдөр дагы болуп атат. Мындай айтканда, жума сайын 20 чакты адамды бул оорудан жоготуп атабыз. Негизи мына сиз азыр ушул өткөндө дагы биздин эфирге келмексиз, бирок ошо жерлерди кыдырып, ошо жеринин абалы кандай экенин да таанышып келдиңиз. Кырдаалды кандай деп бааласак болот? Азыркы кезде азыр коронавирустун экинчи толкуну жүрүп атат. Себеби бизде сентябрь, октябрдын башында жогорку кеңешке шайлоо болду. Ошондо элдер шайлоо убагында көп санитарно-эпидемиологический кармаган жок. Андан кийин биз билебиз 5-нен 13-нө чейин митингдер болду. Ал жерде дагы биз медиктер айткан санитарно-гигиенический формаларды кармаган жок. Ошонун айынан биз билебиз ковидтин 14 күндөн кийин башталат оорулары. Ошондо бизде азыр 20-ларынан баштап Кыргызстан боюнча абал оордоп, күнүгө 500-600 бейтап ооруп атышты. Мен Кыргызстандын бардык бурчуна барып, өзүм больницаларды көрүп, врачтар менен жолугуп, эл менен жолугуп келдим. Эң эле оор абал бизде Бишкек шаарында, Ош шаарында, анан Баткен областында болду. Башка региондордо азыркы кезде экинчи волнанын талкунун кичине азайышы башталып калды. Бирок жана мен айтып кеткен 3 жерде азыр дагы оор абалда турушат. Биз мына жогоруда ушул коронавирус дүйнөдө кандай болуп атат деген акыбалда мына азыр дагы биз мына мен дагы белгиледим. Айрым өлкөлөрдө мына чектөөлөрдү да киргизип атат. Бул ошол эпидемиологиялык кырдаал курчуп жатканына байланыштуу ушундай бир чараларды колго алышыптыр. Эми Кыргызстанда андай азыр чектөөлөр жок. Тескерисинче азыр өзүңүз билесиз, мына мектептерде Бишкек шаары менен Ош шаарынан тышкаркы мектептер реалдуу түрдө мектептерге барган жатышат да.
Кечээгүнкү маалыматты карасак, Жалал Абадта мектеп окуучусу мына ушул коронавируска байланыштуу көз юмду деп маалымат берилди. Мына ушул жагдайда кандай дейсиз? Биздин ошол мектеп билим берүү министрлиги бул жагынан мындай жетиштүү даярдыктар барбы? Сиз кандай карап атасыз бул маалыматка? Биз билим берүү министерствосу менен өзүбүз чоң сүйлөшүүлөр өткөрдүк. Азыркы кезде биз чогуу правила чыгардык. Эпидемиолог менен ошол жердеги местный кеңеш акимдер чечет. Эпидемиологдордун карап туруп, көп жерде оорулар ковидтен болбоптур. Же бир болсо бир жерлерде 1-2 эле случай болуптур. Ал жерде эпидемиологдор школдорду ачышты. Калган жерлерде, көп жерлерде 21 этаптап 23 октябрга чейин ачышкан жок. Себеби ал жерлерде эпидемиолог карап атат. Азаңдаганы менен баары бир деле ковид оорусу менен ооругандар көбүрөөк болуп атат. Ошон үчүн Бишкек, Ош, Баткен областында азыр ачылган жок. Себеби бул жерде көп катталып атат ковид оорусу менен. Эми эпидемиологиялык кырдаал дегенде биздин жарандар түшүнүш керек да. Бул эпидемиологиялык жугуштуу оору, бул сөзсүз түрдө санитардык нормаларды так аткарбаса, бул нерсе токтобой тургандыгынчы. Бирок өзүңүз билесиз, мына азыр кыргыздын менталитети экен. Той аштар дагы деле өзүнүн күчүндө, айрым учурда Фейсбукта дагы тамаша иретинде жазып атышат, же той жеңет, же коронавирус жеңет депчи. Анан кийин баары бир санитардык нормалар. Мына кечээ күнү вице-премьер-министр Элвира Сурабалдиева айтып атат. Тойканаларды жабууга такыр мындай бир бул мындай кырдаал канчалык деле мындай жардам бербейт. Тескерисинче эл мындай өзү түшүнүп мамиле кылыш керек. Дарыгерлер жетпей калышы мүмкүн. Ооруканаларды канчалык салганыбыз менен ал жерде иштей турган адамдарыбыз жок депчи. Мына ушул жагдайда менде ушундай бир суроо болуп атат. Биз мындай бир эпидемиологиялык кырдаалды көзөмөлдөн чыгарып жиберүү коркунучу жаралбайбы? Бизде кандай мүмкүнчүлүктөр бар? Азыр бир угарманды кабыл алып койсок, анан суроомо жооп берсеңиз. Угуп атабыз сизди. Алло, саламатсызбы? Саламатчы. Биз ушу Нижний Алача мектепте окуйт да кызымчы, 1-класстачы. Анан эч мындай эме деле көп деле сакталбайт экен да, шарттачы. Анан мугалим болбой эле жибергиле деп мектепте демек атат да, чакырыпчы. Ушун онлайн окусак болобу, анткени балдар да ооруп атат десе коркуп атабыз да жибергенден дачы. Маскаларды, мындай бет каптарды алып койдуңузбу? Анан балаңыз айрым. Ооба, маска, бет кап менен бүгүн барды. Бирок деген ортодо эми дистанция соблюдать этилбейт экен. Балдар бири-бири менен ойнойт, кол алмашат. Бул кайсы мектеп? Нижний Алача, Чүй области. Түшүнүктүү сурооңузга. Мына ошол суроолордо жазылып атат бул жака. Азыркы кезде мен жана айтып кеткендейчи, эпидемиолог ошол жердеги эпидемиолог өзү керек башы менен жооп берет. Себеби жанакындай сакталбай аткан болсо, мугалимдер өздөрү сактабай, дистанцияларды сактабай, маскасы жок, проветривать этилбей помещениялар болсо, ал жерде эпидемиолог барып карап бир чара көрүлөт. Азыркы айткан Нижний Алачага мен бияктан чыккандан кийин эле өзүбүздүн эпидемиологду жөнөтөм. Ошондой ситуация болсо, директор дагы ошол жердеги ушундай жооп берип аткандар өзүнүн натыйжасын алышат. Ответственность эгер ала албаса, биз анда уже муну билим берүү министерствосуна айтып, жооп бере алабы, жооп бере албайбы. Себеби эң чоң биздин бул ден соолук байлыгы, балдардын байлыгы. Жанакы сиз суроо берип кеткен той тамашалар биздин жазында кирген чектөөлөр азыркы кечеге сакталып атат. Бирок эч ким аны аткарбай атат. Ошон үчүн мен Жалал Абад, Ош, Баткен областтарында болдум. Ал жердеги акимдер, губернаторлор көп той ишканаларын жабышты. Бирок ага карабастан тойлорду үйүндө өткөрүп атышат. Эстеке
жанагы биз айткан медиктер айткан профилактический мероприятие сактап эле өткөрүп атат. Ошон үчүн мен дагы көп ушундай жерден кайрылып кетип атам кыргыз элине. Азыркы кезде телевидениеден академиктерди, биздин уважаемый аксакалдарды айтып атам, барып кыргыз элине түшүндүрөлү, кыргыз элине айталы. Себеби эң жакшысы бул биз медиктер айткан жанагы профилактический мероприятие, маска тагып жүрүш керек, дистанцияны сакташ керек, колду жууп туруш керек, кол менен саламдашпаш керек. Биздин эң жаман жери жолугуп калганда кучакташып өтүш экен. Бул эң чоң контактный путь менен берилип аткан вирус. Ошолорду биз сактасак, биз анда ковид оорусун жеңе алабыз. Аларды сактап алсак, азыркы кезде Европада, Америкада, башка өлкөлөрдө эмне болуп атат, ошол өлкөлөргө дагы биз окшош болуп калабыз. Алымкадыр Сабирдинович, мына дарыгерлердин жетишсиздиги, бул дагы атайын анализ жүргүзүлүп, чын эле ушундай жетишсиздик бар болуп атат. Эгерде ушундай темп менен кетсек, биз сөзсүз түрдө кадрдык мындай бир жетишсиздикке туш болобуз. 80% жетишпейт деген дагы маалыматтар чыкты да. Кандай дейсиз? Эгерде ушундай эпидемия массалык түрдө өтсө, сөзсүз түрдө дарыгерлер жетишпейт да. Биз ошол эле жанагындай жаш ординатор, балким ошол жанагы тажрыйбасы жок волонтерлорго көз каранды болуп калбайбызбы кайра? Мен келгенден баштап медакадемияда коет, КГМИ повышение квалификации коет, ошолорго ректорлорун чакырып алып айттым. Батыраак адистерди специализация беребиз деп. Азыркы кезде 29.400 адам ковид оорусу боюнча специализация өттү. Региондордо жетишпей аткан баягы медиктерди мен медакадемияга, Ош мамлекеттик университетинин мед факультетине курсуга кайрылып, азыркы кезде ар бир регионду бизде кафедра деп коет, хирургический терапевтический кафедрага ошол жерди жооп бере турган кылдым. Заведующий кафедралар ошол жерде жооп берет. Ал жерде жүргөн клинический координаторлорду окутуп, ошентип берип турат. Азыркы кезде эң чоң күч бизде медакадемияны бүтүп, 2 жылдык, 3 жылдык клинический координатордон өтүп аткандар, ошолор специализация өтүп, бардык жерде азыркы кезде ошолор жардам берип атат. Мен ойлоп атам, дагы биз ошондой кадрларды чогултуп атабыз, бүт бардык жерде азыр кадр вопросу да чечилип баратат. Мисалы, мына биринчи толкун болду да бизде, май айында ушунчалык бир катуу учурду өткөрдүк, июль айында. Мына ошол нерселерден бул саламаттык сактоо тармагы кандай сабак алды? Мисалы үчүн эмнеге дайыр болушубуз керек экендигин биздин дарыгерлер аңдап мындай түшүнө алыштыбы? Мен келгенден бери интервьюлөр берип атам. Ал кезде өкмөт дагы, саламаттык сактоо министри дагы даяр эмес болчу. Даяр эмес болуп, ага чейин деле 3-4 ай айтып аткан Всемирная организация здравоохранения айтып аткан даярдангыла мынакей келатат деп. Бирок ага карабастан биздин өкмөтүбүз дагы, саламаттык сактоо министри дагы ушул кандай болуп шоковый состояниене түшүп каларын билген эмес. Ошол болгон окуяны, июнь окуясынан биз тажрыйба алып, азыркы кезде Кыргызстан боюнча бардык жерде стационарда лечение кылганга оорулар бар. Оорundарды даярдап койдук. 3-4 айлык дары-дармектерди даярдадык. 3-4 айлык средства индивидуальной защиты деп коет, ошолорду даярдадык. Ошондой эле бардык аймактарда ковид оорусун дарылаганга концентраттар деп коет, ал 9000 концентраттар азыр бар бизде. Ошондой эле ЖВЛ дейт, ал аппараттар бар. САП деп коет, жеткекчилер, алардын бүт бардыгын азыр жетиштүү эле кылып атабыз, дагы алып атабыз. Эмче дегенде бул боюнча, ковид боюнча азыркы өкмөт чоң жардам берип атат. Канча каражат десек ошончо берип атат. Биз тендерлерди өткөзүп, мен болуп ар бир больницаларга
главврачтар менен жолугуп келип баардыгы тендер өткөрүп, мен айтып атам, мартка чейин биз мен айтып кеткен дары дармектерди, средства индивидуальной защиты, ковид оорукасына керек болгон бүт баардыгын даярдап калат деп мен тапшырма берип келдим. Мен ойлоп атам, жакын арада 10 күнүн ичинде, 10 күн 20 күн ичинде бүт баардык өлкө боюнча дары дармектер менен средства индивидуальной защиты менен биз 3-4 айга запас кылып коебуз, камсыз кылып коебуз. Эми албетте биз сиздер ушундай даярдыктар көрүп атасыздар, бирок баары бир бул маселе, көп маселелер каражат менен да чечилет да. Мына каржылоо жаатында кандайдыр проблемалар барбы, мисалы үчүн? Ошол эле биринчи толкун келип, жаңы коронавирус баягы өзүнүн күчүнө кирип калган учурларда бир топ маселелер жаралды эле. Бул жагында жокпу? Эмне мен күнүгө ушул оору боюнча биздин президентке, премьер-министрге, Сардор Нуржогоевичке айтып турам. Кандай проблема болсо айтып туруп атам, ал тез аранын ичинде чечип атат. Эми үчүн каражат боюнча дагы биз фармацевтический фирмаларга көп карыз болуп калдык эле. Мен өзүм кайрылганда Сардор Нуржогоевичтин тапшырмасы менен азыркы кезде баардык фармацевтик фирмаларга берип атабыз. Акыркысын ушул демалышта чоң карыз болуп калганбыз, 238 миллионду сомду азыр берген атат. Ошентип биз фармацевтик фирмалардан эч кимсине карызды чечип алып, ал фирмалар бизге бүт баардык региондордо тендер өткөрүп, жана мен айтып кеткен дары дармектерди 4-5 айга даярдап атабыз. Ошол жагынан өкмөт бизге чоң жардам берип атат. Биздин медиктердин айткан, сураган каражатты бөлүп берип атышат. Алымкадыр Сабирдинович, мына азыр коомчулук деле түшүнүп атат болуш керек. Анткени биз азыр мындай бир билбейм эми врачтарды аяп, дарыгерлерди аяп калган дагы мындай бир тенденция бар да. Анткени мына көп эле чоң жоготууга учурадык. Көп врачтар кетип калды. Медиктердин компенсациясы маселеси кандай чечилип өттү? Мисалы үчүн ушул жагдайда дагы көптөгөн медиктер бизге дагы телефон аркылуу өздөрүнүн аттарын атагысы келбей кайрылышты эле. Ала албай аткандар бар болчу. Мен келгенде эле, министр болуп келгенде мынакей бир айга толо элек ушул вопрос менен тыгыз тааныштым. Азыркы кезде 28 медик каза болгондордун туугандарына 1 миллиондон төлөп бердик. Ошол кызыл зонада ооруп калгандардын мага 2353 документи түштү. Комиссияга бердим, баары карап атышат. 377 медикке 200 миңден төлөп бердик. Азыркы кезде август, сентябрда акча түшпөгөндүктөн, ошол төлөнбөй калгандыктан ушундай көп мындай жагдай турулуп калганда, азыркы кезде бизге акча түштү. Азыр биз төлөй баштадык. Бирок биздин комиссия иштеп атат. Кээ бир медиктер тойго барып, тойдон жуктуруп алып, же болбосо базарга барып, базардан жуктуруп алгандар, алар компенсация албайт. Себеби биз ошол иштеп жүрүп, кызыл зонада иштеп жүрүп, жагдырып заражение болгондорду гана жана биз айткан компенсацияны 200 миңден алат. Facebook аркылуу келген билдирүү бар, окуп коеюн. Абдыкар Рустамов жазып атат: саламатсыздарбы, урматтуу министр, сизге суроо. Алыскы аймактарда пандемияга каршы колдоно турган дары дармектер, ошондой эле гриппке каршы вакцина жетиштүү элеби? Менин суроомо жооп берип койсоңуз сураныш дейт. Мен азыр эң алыскы райондорго барып, баарын текшерип келдим. Илейлекке барып келдим. Ковид оорусу боюнча дары дармектер, средства индивидуальной защиты и жанагы медицинский оборудование баардыгы жетиштүү. Грипп боюнча 3-чү этап вакцинация болуп атат. Биринчи этабында 165 миң доз алдык эле, аны бүтүрдүк. Экинчи эмес 135, үчүнчүсүндө мынакей 700 миң эле 150 миң дозаны таратып бүт баардыгы грипп боюнча вакцинация болуп атат. Азыркы кезде мынакей 25-не чейин 500
доза келет, 10 декабрга чейин вакцинацияны бүтөбүз. Ошондой эле 19 бизде частный клиникалар бар, вакцинация кылып атат. Алар дагы кылып атышат вакцинацияны. Мен ойлоп атам, грипп боюнча азыр вакцинация жетиштүү эле. Угарман бар, бизде байланышка сурооңузду бериңиз. Assalamu alaikum. Саламатсыздар. Министр мырза, менде сизге мындай суроо бар да. Жанагы жаш адистериңиздер 4,5 миң сом алат. Ошону өкмөткө бир эме киргизген жоксузбу? Бул биринчи суроо. Экинчи суроо, Толпонбаев дагы жана Абдукаримов дагы сиз айткан сөздөрдү айткан. Бүт бар тең даяр, баардыгы камсыз болгон деп. Кийин Абдукаримов деген министриңиз ооруп калып, Германияга лечениеге кетип калыптыр. Бул эмне чыккынчылык эмеспи өздөрүнүн немесине? Суздарга суроо берип, жооп берип койсоңуз. Мен Садыр Нуржокубович министр болуп иште дегенде 4 нерсени, эгер министр болсом, поддержка кыласыз, ошону мен аткарып кетем десем макул болгон. Биринчилерден болуп медиктердин зарплатасын көтөрөм деген. Себеби өзүм 37 жыл дарыгер болуп иштедим. Жанакы айтып аткан 5 миң сом мен да алчумун. Азыркы кезде 3 вариант биз бердик. Садыр Нуржокубович бизге поддержка кылып атат. Жакын арада медиктердин зарплатасы көтөрүлөт. Себеби бул вопросту биздин президент, биздин премьер-министрибиз өзү колдоп атат. Минфинге берилди. Экинчи, мен мага чейинки иштеп кеткен министрлердин жумушуна, кылган иштерине эл баа берет. А мен болсо азыркы кезде өзүм дарыгер болгондуктан бүт бардык жерди кыдырып келип, өзүмдүн айтып аткан сөзүмө жооп берем. Бардык жерде азыр даярдык бар. Дагы бир суроо. Мына ушул сиздин жооп берген сурооңуздан кийин дагы мага жазып атышат. Мына ушул компенсация алып аткан медиктерди сиздер кантип аныктап чыгып атасыздар дейт. Алар кантип жугузуп алып атканын жана иш ордунда экен деген. Демек, эгерде той томолокторго барган, ошол жерден жугузуп алгандарга берилбейт деп едиңиз, ушул багыттагы суроо окшойт да. Бизде комиссия, чоң комиссия иштеп атат. Ошол жердеги мисалы алсак, Лейлекте иштеген жерде, ал жерде бүт бардык документти главврач, зам главврач ошол жердин тиги профсоюзу өздөрү берет. Эгер толук берсе, алар могу жерде иштеген деп берсе, бизде перечень документ бар, ошолор боюнча берсе, биз токтолбой туруп компенсация төлөп атабыз. Рахмат. Дагы эле ушундай Мирлан Турдубеков да жазган экен, мен азыр окуп берем, кийинки угарманды угуп коелу, анда сурооңузду бериңиз. Сиз байланыштасыз. Саламатчылык. Саламатчылык. Мен Ош шаарынан чалдым. Мен өзүм бюджеттик организацияда иштейм да. 17 жылдык тажрыйбам бар экен. Бирок өзүм да кече жакында коронавирус болуп оорудум. 17 жыл мисалы ФМС-ке акча которсом, 17 сом деле пайда жардам берген жок да. Ошол медициналык камсыздоо фондун бир текшерип, жакшы жолго салыш керек деп ойлойм биринчиден. Анан экинчиден мен оюмча же айлыгы көп эмес, же башка эмес, адан көрө мындай акы төлөө медицинага өтүш керекпи деп ойлойм да. Рахмат. Дайыр угарман бар, экөөнү катар угуп алган. Рахмат. Алло, ассаламу алейкум, урматтуу министр. Саламатсыздар. Мына бул коронавирус боюнча райондордо, областтарда, шаарларда ушунун жатаканасы, дары дармеги бекер болуп атабы же пулга берилип атабы? Анан ушуларга көйкөлөргө пул алып албайбы, муну да сурап коеюн. Анан бул жакта парасара жок болдубу? Айтыңчы шуну. Рахмат. Биринчи вопрос боюнча мен жооп берип коеюн. Тиги биздин врач жакшы көйгөйдү көтөрүп кетти. Фомс деп коет. Ошол мен дагы өзүм иштеп жүргөндө
ушул фомустун көп каталарын көп көрдүм. Ошондой боюнча мен чоң конференцияга катышып келдим. ВОЗдун генеральный секретары Ханс Хруге менен сүйлөшүп, фомусту реформирование кылганга алар мага эксперттерди жөнөттү. Азыркы кездегидей фомус болбош керек. Анын фомустун жетекчилери да билет, жетекчилери менен да сүйлөштүм. Алар да макул. Биз жакын арада фомусту реформалайбыз. Кайсы жерде болот, каякта болот, Минздравдын составында болобу же башка өкмөттүн эле составында болобу, бирок азыркы кездегидей фомус болбойт. Мен өзүм 37 жыл иштеп жүрүп фомусту билем. Экинчиден, Кыргызстан боюнча ковид оорусу бардыгы өкмөттөн төлөнүп атат. Бир да акча ошол ооруган адамдардан же болбосо туугандарынан алынбайт. Мурдакы кездеги место жок болуп калып, иштеп, акча берип кананан кийин жаткан, азыркы кезде мен уга элекмин, угуп калсам, чоң чараларды көрөбүз. Экинчи аксакал дагы ушул аймактар боюнча кандай болуп атканына кызыгып суроо берди. Жок, ошого жооп бердим да, мен ошо ал айтып атат, бесплатно. Мен айттым, бүт бардыгы бесплатно, ковид оорусу менен. А жанакы пара алып атат дегенде болсо, мурунку биринчи толкунда болгон экен. Элдердин баары айтып атышат, өздөрү да төлөптүр. Ал азыркы кезде биздики каттал элек, эмне үчүн дегенде ал кезде оорун жок болуп, оорун жаткырыш үчүн врачтарга пара бергенден кийин гана жаткырып, анан лечение кылып атканда дагы жакшы лечение болбой атканда пара беришкен экен. Азыркы кезде мен бүт бар главврачтарга айттым, ошондой катталса, биринчи очередь башкы врач жооп берет. Башкы врач и закон астында да жооп берет. Андай катталган болсо, эгер көбүрөөк катталган болсо, мен айттым, анда биз жумушуңузду өткөрүп коюп эле кетесиз деп бардыгын предупреждение бердим. Азыркыга чейин мага катталды деген элдин мындай келе элек да. Алымкадыр Сабирдинович, сиз ушул мына аз эле убакыт болду эми иштеп атканыңызга. Бирок ошол эле учурда мындай аймактагы ооруканалар болобу, борбордогу ооруканалар болобу, ошолордун абалы менен мындай толук таанышууга мүмкүнчүлүк болдубу? Анткени мисалы үчүн ушундай эпидемиологиялык кырдаалда кандай дейсиз? Бардык маселе ушул үйүштүрүүгө жарашанан ошол жерде иштеген башкы врачтын мындай бир иш билги жагдайына да көз карандыбы? Рахмат. Мен жана айтып кетпедим, 37 жылдан бери дарыгер болуп иштеп, көп больницаларга барып консультация кылчумун, көп больницаларга барып операция кылчумун. Ошол больницалардын көйгөйүн жакшы билчүмүн. Экинчиден, силер айтып кеткендей эле главврачтардан, башкы врачтардан көп нерсе зависит этет. Мынакей ноокатка бардым, Мариф аксакалдын ушундай жумушту коюп койгон экен, таң калып келдим. Алардын ковид оорусу боюнча ооругандарды азыркы кездеги дарылаганы 1100 экен. Ошондой эле ошол кээ бир областтарга караганда ошол Ноокат районундагы бир больница өзүнүн инициативасы менен сүйлөшүп, зданиялардын баарын ремонт кылып, ошондой эле жанакы скорый помощторду алып, компьютерный томографияны алып, то есть сиз айткандай башкы врачтан көп нерсе зависит этет. Эгер башкы врач тыкан болуп, өзүнүн ишин сүйүп аткарган болсо, больницасы дагы тыкан болот. Анда угарманды кабыл алалы, сиз байланыштасыз. Алло. Угуп атасыз. Мен дагы тиги берген сөйөйм, аларчадан дейт. Аларчада бизде порядок жок. Например, мен өзүмдүн айыл өкмөтүнөн алайын, жанакы врачтар келбей кеч убакта. Мен өзүм вообще учеттомун. Сахар, диабет менен. Нижняя Лаша дейсизби? Мен сахар менен өзүм очередте эмнеден тиги больной как эме сахар боюнча да. А бирок биздин врачтар карабайт. Кайсы жерде карабайт? Аларча, Нижняя Аларча. Ошолорго бир аракет кылсалар келип. Рахмат. Мен жана дагы школ жөнүндө айтты, сизге дагы азыр сөз берем. Биякта мен чыгарым менен барып, өзүмдүн зам министриме айтып, комиссия түзүп, ошол Нижняя Аларчадагы абал жөнүндө, эмне болуп аткан жөнүндө тапшырма берем. Эгер сиздер айтып аткан эле
баардыгы туура чыкса, ал жердеги башкы врачтар өзүнүн ответственностьун алат. Эгер иштей албай аткан болсо, мен сизге как министр катары айтарым, бир чара көрөбүз. Мирлан Турдубеков жазып атат, саламатсызбы, компенсация кандай критерийлер менен төлөнүп жатат, ушул жагын жеңилдетсеңиздер, себеби баардык эле медицина кызматкерлери ооруп жатат дейт. Бул жана да жооп бергенсиз, кайталап койсоңуз анда укпай калган окшойт. Мага чейин эле ошол комиссиянын компенсация 200.000 сомдон төлөнөт деген критерийлери бар экен. Комиссияга дагы мен батыраак болгош үчүн кишилерди коштум. Критерийлерди көбүн биз жеңилдетип атабыз. Жеңилдетип карап атабыз. Эмне үчүн дегенде, азыркы кезде мамлекеттен бизге акча түштү. Жакын арада мен ойлойм төлөнүп берилет. Урматтуу радио угуучулар, сиздер уккан бул актуалдуу маек болуп турат. Суук түшкөндөгү коронавирус туруштук бере алабызбы деген башкы темабыз бүгүн актуалдуу маекте сөз болуп жатат. Биздин студиябызда саламаттык сактоо министри Бишеналиев Алымкадыр Сабирдинович бар. Эгерде сурооңуздар болсо 39 21 90 39 19 33 телефондоруна чыксаңыздар болот. Ошондой эле Facebook баракчасында да көрүп атасыздар. Биринчи радиого баш багыңыз, сурооңуз болсо жазыңыз, биз сөзсүз түрдө окуйбуз. Алымкадыр мырза, мына өткөндө ошол практиканы алып карасак, өткөн убактарда мамлекеттик ооруканаларда жанагы рентген аппараттары иштебей калган учурлар да болду да, эми пленкалар жок болуп калат экен да. Анан мындай учурларда жанагы карапайым адамдарга бул оорчулук келип калат экен, алар эми жанагындай жеке клиникаларга бара алышпайт экен. Анан ушундай жагдайда, мисалы үчүн дагы ушундай кышында ушундай дүрбөлөң болуп кетпеш үчүн кандайдыр бир көзөмөлгө алынабы, бул жагда карадыңызбы? Азыр бир угарманды кабыл алып коюп, анан сурообузга жооп берсеңиз. Угуп атабыз сизди. Алло. Угуп атабыз. Саламатсыздар. Саламатчылык. Биз бул министр байке соос бар эле. Анан нарын шаарынан чалып атабыз. Менин бул көйгөйлүү маселе чындыгында азыр вирус ооганда көп болуп атпайбы? Ооба. Анан ушуну бир эмес жагын айтайын дедим эле. Бул санаптикте менин келинчегим иштейт. Азыркы тапта иштеп жүрөт, врач болуп. Анан ушул марттан баштап вирус башталгандан бери келинчегим эртең менен саат 8-де кетет, дагы түнкү 3-тө 4-тө келип атты. Бул сентябрь айына чейин, баягы жеңилдеп калып жактычы. Анан 6-демалыш күн дегенди көргөн жок. Анан бизде главврачына айтса, мында очередь тештирип, мындай жылдырбайт. Жок. Ушул айга чейин, мына сентябрь айына чейин, өткөн сентябрга чейин 6-демалыш күндү көргөн жок. Түнкү 3-тө келип атты. Азыркы тапта 6-демалыш күндү билбейт, 6-күндү мына бир эле жумасына 6-күн бир эле салат. Калган күндөрү саат 10го чейин иштеп атат азыркы таптачы. Ошонун компенсациясы деле мындай калсыздыгы жок эсептелет. Ушундай бир көйгөй бар да санаптикте. Мындай очередте врачтар туруктурбайт. Ушундай жетишпейт эмелер. Рахмат, мен нарын аймагына барып бардык оорукана менен таанышып келдим. Эң чоң проблема бул нарын областной больницада болчу. Ал жердеги иштегендер кишилер менен жолугуп, башкы врачын алып, ошол жердеги эл каалаган, ошол больницада иштеп аткан сотрудниктер каалаган адисти главврач кылып коюп келдим. Мен ойлоп атам, сиз айтып аткан суроону бүгүн дагы азыр ошол главврачка айтам. Себеби азыр бардык медиктерге кыйын болуп атат. Биз деле, мына мен медик болуп, ушул бир айдын ичинде үйдүн деле көзүн көрө элекмин. Себеби ушундай кырдаал болуп атат. Биз ушул ковид менен баардыгыбыз бирге иштеп күрөшүп жеңишибиз керек. Сиздин келишиңизге чоң рахмат. Мен ойлоп атам, главврачка мен айтам, кандайдыр бир жеңилдик болсо, эгер ошол жерде адистер жетишкен болсо, жеңилдикке келет. Кийинки угарман, сиз да байланыштасыз. Алло, саламатсыздарбы? Угуп атабыз сизди, саламатсыз. Ишиңиздерге ийгилик. Эми министр болгондон кийин мен жалпы суроо берейин деп атам. Мен өзүм пенсионеркамын. Сахарный диабет деген толтура, давление деген толтура. Бул биздин семейный участковый врачтар кандай бизге жардам бериш керек? Вот сахарга деген дары уже 2 жылдан бери жок, акча жок, дары помощь жок дейт. Итак, вообще ошонун порядыгын түшүндүрүп айтып койсоңуз. Рахмат. Азыркы кезде мен биринчи приказга кол койдум. 24
центр семейной медицина менен территориальный больницаны коштум. Себеби азыркыда сиз айткандай эки баштуу башкаруу болуп, центр семейной медицинада баягы акчаны пролеченный случайга берген үчүн көп оорулар жардам ала албай калчу. Азыркы кезде аны биз оңдоп атабыз. Сахарный диабет боюнча мурдакы алып аткан эле эмени мен ойлоп атам жакын арада ала баштайсыздар. Жана биз суроо бердик элек ошол рентген аппараттары боюнча. Рентген аппараттар боюнча мен өзүм да текшерип чыктым. Азыркы кезде бизге донорлордун жардамы менен көп жерлерде рентген аппарат коюлду. Көп жерде компьютерный томограф коюлду. Азыркы мынакей областтарга 7 компьютерный томограф келатат. Ошондой эле өкмөттүн жардамы менен биз дагы компьютерный томограф менен рентген аппараттарын алып атабыз. Жетишпеген жердин бүт бардыгын мен көзүм көрүп чыктым. Өзүмдүн кайсы жерге биринчилерден болуп беребиз, ошолорду биз чечтик. Жакын арада чечип беребиз. Эми дагы биздин жарандар үчүн өтө маанилүү бул нерсе. Алымкадыр Сабирдинович, мына айтсаңыз, негизи ушу суук түшкөндөгү коронавирус эмнеси менен кооптуу? Азыр биздин жарандар дагы ар ким өзүнүн саламаттыгына дагы мындай кайтегер мамиледе болбош керек да. Бизде рахмат сурооңузга, бизде дайыма суук түшкөндө грипп менен простудный заболеваниялар күчөйт. Ошол кезде биз билебиз, жаш балдар, кар-картаңдар көп ооруйт. Мен Стамбулдагы чоң конференцияда катышып, мен ошол суроону бердим. Биздин аркы полушариядагы ученыйлар да келди. Аларга мен суроо берсем, алар айтышты, эгер кокустук COVID-19 коронавируска грипп кошулуп калса, жаш балдар менен 65 жаштан өйдөкүлөр катуу ооруйт экен. Каза болгондордун саны көбүрөөк болот экен. Ошон үчүн биз алдын алып көрүп, азыр гриппке жаш балдарды, окуучуларды, мектепте окугандарды, ошолорду биз вакцинация кылып атабыз. Дагы биз сурап атабыз, азыр мынакей мен айтканда 700 000 доза бул бесплатно вакцинация келе атат. Эми дарыгерлерде бир нерсе жарандардан ичинде мени дагы бир нерсе мындай бир ушул нерсе мага үмүт тартат да. Азыр эми мурдагыдай эмес, биздин медицина кызматкерлери кичине тажрыйба топтоп алды. Коронавирус менен кантип күрөшүүгө мындай бир мүмкүнчүлүктөрү бар деген. Бирок ошол учурда медициналык ошол кызматкерлерди окутуу деген маселе жолго коюлган. Эми окутуп атабыз, ал онлайн окуп атабыз дейт, бирок алыстагы интернет жок жердегилер, врачтар кантип ошолор мындай өздөрүнүн баягы билим деңгээлин көтөрүп, тажрыйбасын арттырып атат деген суроону бергим келип атат. Бул жагын карап көрдүңүзбү? Азыр бир угарманды кабыл алалы, андан жооп берсеңиз. Угуп атабыз сизди. Бүгүнкү күндө коронавирус жуккан адамдардын көпчүлүгүндө организминде эме коронавирустун начарлашы пайда болуп атат бүгүнкү күндө. Анын майда бөлүктөргө бөлүнүп кетиши көрүнүп атат бүгүнкү күндө. Ошондой боло турган болсо коронавирустун кишинин бара начарлашы мүмкүнбү? Кадимкидей грипп айланып кетиши мүмкүнбү коронавирус? Биринчи, экинчи суроом, өтө көп адамдар өздөрү дарыланышат. Себеби кыргыз медицинасына эч ким ишенбейт бүгүнкү күндө. Себеби деген ишенбегенден кийин булар ар кандай дары-дармектерди алып өздөрү пайдаланууга аракеттенишет. Кыргыз медицинасы бүгүнкү күндө саясат менен гана алектенип, илимий жактан изилдөө иштерин начар жүргүзүп атат. Вирусту ар түрдүү изилдөөлөр жүргүзгөндөн ордуна чет мамлекеттен чыккан практикалык ар кандай информацияларга гана таянуу менен чектелет. Бул келечеги жок медицина деп эсептеймин мен. Каримов. Пикириңизге рахмат. Кандай дейсиз? Кыргыз биринчи суроо, экинчи суроосуна баштаңыз. Кыргыз медицинасына ишенбейт деген. Азыркы кезде мен общий жооп берейин. Бул ковид оорусу дүйнө жүзүндө биринчи оорулардан болуп атат. Мына бул оорунун башталышына 9 эле ай болду. Дүйнө жүзү баардык окумуштуулар муну изучать этип атышат. Сиз айткандай, бая биринчи волна башталганда көбү кандай болуп
бул кантип организмдин кайсы органдарын жабыркатат экенин эч ким билчү эмес. Кийин ученырлар билгенден кийин бул оказывается азыркы пневмония менен ковиддин пневмониясы абдан айырмалануу бар. Ошон үчүн лечение дагы айырмаланып атат. Аксакал айткандыкына мен ойлоп атам, кыргыз медицинасынын окумуштуулары, бизде атактуу медиктер бар, атактуу окумуштуулар бар. Алар дагы иштеп атышат. Ушул ковиддин оорусун кантип жеңебиз деп, кандай кылып жеңебиз деп. Мен будущене ишенем. Рахмат. Дагы угарманды кабыл алалы. Бизде убакыт азайып баратат. Угуп атабыз сизди. Сурооңузду бериңиз. Менин берген себебим вообще биздин аларча айыл өкмөтү жанакы биз иштебейт. Себеби бул доктурларды айтпайм, доктур биринчиси. Экинчиси болсо бизде бир канализация деген бале бар. Ошону жасайбыз деп коюп алдап келатат, жасабайт. Эми бул башка эмелерге суроо экен, медициналык тармактан берсеңиз. Бирок ошону эме кылсынчы, эч ким эме кылбай атат. Рахмат эже, мен жана айткандай, бул эфир бүтөөрү менен комиссияны жөнөтөм ошол эмне аларчага. Жана суроогонда жооп берели, мына онлайн окутуу жагдай болуп атабы? Ошону жооп берейин эле. Азыр мен айтып кеттим, 29480 окуду. Бирок 8000 бизде Бишкекте, анан Ошто повышение квалификация деген институттар бар. Ошолор 8000 кишини онлайн эмес, на месте чыгып, офлайн түрүндө окутушту. Алар уже лечение кылып атышат. Дагы бир суроону жазып атышат. Дезинфекциялык каражатка деп бөлүнгөн акчаларды мектептерге маска жана антисептикаларды сатып бергенге сунуш айта аласызбы дейт. Себеби мындан эч кандай пайда жок, акча талаага кетип калат экен деген оюн жазыптыр. Мен азыркы кезде ушул республиканский штабтын замымын бул суроону мен ошо республиканский штабта көтөрүп чыгам. Анда бир угарман байланышта сурооңузду бергенге үлгүрүңүз. Урматтуу министр, сиз абдан жакшы түшүндүрүп айтып атасыз. Ишиңизге ийгилик биринчиден. Экинчиден, мына медицинаны жолго салыш үчүн жергиликтүү жетекчилер менен, акимдер менен катуу иштеш керек. Мисалы сиз айтып атасыз, бардык жергиликтүү жетекчилерден санитар врачтары өздөрү чечет деп. Өздөрү чечсе, айылды кыдырып, түшүндүрүп, топтошуп жүргөн элдерди түшүндүрүү иштери начар. Ушуну сиз катуураак контролдук алсаңыз. Анан экинчи бул глобал актуальный суроо, мына кадрлар даярдоо боюнча ведомство балдарды уктап атабыз. Себеби контроль өтө жогору. Анча-мынча жакшы билген балдар вообще бара албай атат. Кадр жок, медицина врачтар жетишпейт деп айтып атабыз. Анан үчүнчү суроом, мына сиз мына маска боюнча мектептерге окуулга канчалык барганда күнүнө бирде маска дейт, испит жана анчып деп өзүңөр алып келе дейт. Бул ата-энелерге абдан оор болуп атат. Ишиңизге чоң ийгилик. Жакшы иштеңиз. Төртүнчү суроо, тез ушу радиодон чыгып, телевизордон чыгып айттырыңыз, өзүңүз күчтүү врач экенсиз. Мына ноокат айларына да жакшы келип кетиптиз, ноокатта врачтар жакшы иштеп атат. Убакыт аз эми, жооп берген үлгүрсүн. Рахмат. Мен сиздин каалооңузду аткарып берем. Главврачтарга, акимдерге, как республиканский штабтын замы болуп, бүгүн дагы тапшырма берем. Ошондой эле жана маскаларды, антисептикаларды дагы биз чечкенге дагы аракет кылабыз. Окталбай атабыз, контракттар жогору деген дагы. Контракттар жогору деген себеби биз азыркы кезде мен чаткал,
башка жактагылар ошол дарыгер ошол жакка иштесин деп контракттарды ошол райондор айылдар төлөп берип атышат. Бул практиканы киргизсек, тоолуу райондордо алкы жердеги медиктердин кадр вопросу чечилет эле. Анан эл менен дагы ушундай бир түз эфирде бата жолугушуп турушуңузду дагы өтүнүп кетти. Алымкадыр Сабирдинович, мына бизде аз эле убакыт калды, 1 мүнөттө. Ошо балким биздин жарандарга, калкка ушундай оор кырдаалда, эпидемиологиялык учурда айтарыңыз барбы? Кымбаттуу мекендештерим, мен как министр катары айтарым, бул ковид оорусун жеңиш үчүн баарыбыз ынтымакта, биримдикте болушубуз керек. Себеби азыркы кезде дүйнө жүзүндөгү экинчи дүйнөлүк согуштан дагы күчтүү бизде азыр враг болуп атат. Муну жеңиш үчүн биз баардыгыбыз биригип, жана биз айтып аткан маска тагынып, той-тойлорду токтотуп, кар катнаштарды токтотуп турсак, мен ойлоп атам, биз жеңип алабыз. Эгер аларды токтотпосок, мен ойлоп атам, биздин кыргыз эли кыйналып калат. Эмне болсо дагы ушуну убактылуу токтотуп турушубуз керек, Рахмат, урматтуу радио угуучулар, сиздер уккан актуалдуу маек болду. Биз бүгүн суук түшкөндөгү коронавируста биздин кыргыз медицинасы туруштук береби, азыркы абалыбыз кандай, мына ушул жагдайда маек жүргүздүк. Биздин студиябызда саламаттыкты сактоо министри Бешеналиев Алымкадыр Сабирдинович болду. Сиздин ишиңизге ийгилик каалайлы. Бизди угуп, бизге убакыт бөлгөн угармандар, сиздерге, суроо салган замандаш мекендештерге баарыңыздарга ыраазычылык билдирем. Уурбайлы, өзүбүзгө сак бололу, саламатта калыңыздар.